بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Çeksiz meyrimdүү жана боорукер Аллахтын ысымы менен. Аламдардын Роббиси Аллахка бардык мактоолор болсун. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал жалгыз жана анын эч бир шериги жок экенине мен күбөлүк берем. Жана Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси экенине күбөлүк берем. Ага, анын үй бүлөсүнө жана бардык сахабаларына Аллахтын салават жана саламдары болсун. О Аллах, бизге пайдалуу нерсени үйрөт. Үйрөткөн нерсеңден бизге пайда бер жана илимибизге илим кош. Биздин иштерибиздин баарын туурала жана бизди өзүбүздүн напсибизге көз ирмемчилик убакытта тапшыра көрбө. О Аллах, биздин напсилерибизге таквачылыгын бер. Аларды тазала. Сен аларды тазалоочулардын эң жакшысысың. Сен алардын валийсиң жана маулясысың. Андан соң бул Лукман сүрөсүндөгү аяттарда Аллах Таала бир улуу инсан тууралуу эскерди. Ал кишиге даанышмандуулук бергенин, ага үгүт насаат кылуунун туура жолун үйрөткөнүн эскерди. فذكر جل وعلا نصائحه لابنه ومواعظه لولده. Ошондой эле Лукман өз уулуна айткан акыл насаатын бизге үлгү болуш үчүн бул окулуп жаткан аяттарды эскерди. Ошондуктан балдарын жакшы өстүрүп тарбиялаш үчүн ата-энелер, тарбиялоочулар ушуга жакшылап көңүл бурушсун. Аталган берекелүү аяттардан алынган сабактардын ичинен мен эң негизги 10 насаат гана токтолоюн. أمور هامة تستفاد من هذا السياق العظيم المبارك. أولها أن الحكمة التي هي وضع الأمور danışmandуулук деген бул ар бир нерсени өз ордуна кое билүү. Бул Аллах Тааладан пендесине берилген белек. Аллах өзү каалаган гана пендесине аны тартуулайт. Ошондуктан пенде дайыма Аллах Таалага жүзүн буруп, багынып, жалынып, жалбарып, өзүн төмөн алып, моюн сунган абалда буйруктарын аткаруусу керек. Албетте, жакшылыктардын баары Аллахтын колунда. Аллах аны өзү каалаган пендесине багыштайт. Аллах улуу фазилеттин ээси. Экинчи, эң маанилүү жана улуулугунда талаш болбогон насаат таухид жана ыхлас. Башкача айтканда жалгыз бир Аллахтын өзүнө гана сыйынуу, амалдарды ага гана арноо жана ширктен тазаланып, андан алыс болуу насааты. ولهذا يبدأ به ويقدم على غيره كما صنع لقمان الحكيم. Ошондуктан Лукман Хаким кылгандай бардык нерсе таухидтен башталат. Таухид баарынан алдын турат. Ал баласына кайрылып, маанилүү жана баалуу болгон осуяттарын ширктен кайтаруудан баштап, "О уулум, Аллахка шерик кошпогун" дейт. وينبغي على الآباء والمربين والمعلمين أن ينهجوا هذا النهج وأن يسلكوا هذا المسلك. Демек, ата-энелер, тарбиячылар жана мугалимдер ушул жолду карманышып, таалимдеги эң биринчи жана эң чоң маани бериле турган маселе бул таухид экенин билишсин. Чындыгында таухид менен ыхлас Аллах Тааланын дининин негизи жана бардык пайгамбарлардын дааватынын маңызы. Аларга Аллахтын салават саламдары. وخلاصة رسالتهم أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث من الأمور المستفادة من هذا السياق العظيم. Улуу аяттардын алынган үчүнчү пайда сабактар жана кеңештер насаат түрүндө болуусу зарыл. Насаат бул жакшылык жана жакшы иштерге аларга берилчү сооп фазилеттерин кошо эскерүү менен үндөө. مع ذكر الثواب والفضل المترتب عليه وذكر المناهي жана арам жаман амалдарды эскерткенде, ошону менен бирге анын акыбети жана жазасы бар экенин айтуу. Себеби үгүттөлүп жаткан киши буну түшүнүүсү керек. Жөн эле тыйып коюу жетишсиз, бирок ага зыяндуулук жана жаман натыйжаларын жакшылап түшүндүрүү зарыл. Ошол үчүн Лукман баласына
О балам, Аллахка ширк кылбагын. Ширк деген бул чоң зулум деп, улуна ширктин зыяндуулугун, ал эч бир талашсыз эң чоң адилетсиздик экендигин баяндап жатат. الأمر الرابع من الأمور المستفادة من هذا السياق العظيم Төртүнчү пайда. Балдарды тарбиялоонун негиздеринин бири. Балдар ата-эненин кадыр баркын билүүсү. Тарбияда бул аябай керек. Бала кичинекейинен атасы ким, апасы ким экенин байкап жүрсүн. Башкача айтканда, атанын баалуулугун жана ордун түшүнсүн. Эненин баалуулугун жана ордун түшүнсүн. Ал эми бул түшүнүккө ата-эне тарабынан балдарга кылынган жакшылыктарды аларга эскертип туруу менен жетсе болот. إنما تحصل بذكر الجميل والإحسان. Энеси аны кыйналып боюнда көтөрүп, кыйналып төрөдү. Аны көтөрүү жана ажыратуу убактысы 30 ай. 46-сүрө 15-аят. تبين هذه القيمة وهذه المكانة وهذه Бул المنزلة аят العظيمة. бизге ата-эне кандай бийик даражада турат экенин сүрөттөп жатат. Бала жаш чагынан ата-энени сыйлоо, аларды кадырлап баркоо эмне экенин билип чоңойсун. Эгерде бала ата-энесин баркын билбей чоңойсо, анда тентек, бейбаш, ата-энесине ак мамилелерди үзгөн, ата-эненин акысына көңүл бурбаган, алардын алдындагы милдетин аткарбаган бала болуп өсөт. الأمر الخامس من الأمور المستفادة من هذا السياق. Бешинчи сабак, ал акыреттеги жашоону жана Аллах Тааланын алдына барууну эскертүү. Бул напсилерди оңдоодо жана адамдарды тарбиялоодо эң алдыңкы негиздерден. Бул нерсе дайыма болуусу керек. Мейли жакшылыкка үндөөдө болсун, мейли арам иштерден тыюуда болсун. Аллах Таала айтты: "Өлгөндөн кийин мага кайтасыңар." 31-сүрө 15-аят. Адам акыры барчу жерин унутпасын. Ал аны дайыма эстеп жүрүсү керек. Ошол үчүн алымдар айтышат, кыямат күнүнө ыйман келтирүүнүн эки тепкичи бар. Биринчиси милдеттүү ыйман, экинчиси бекемделген ыйман. Экөөнүн арасындагы айырма милдеттүү түрдө болчу ыйман, эгер ал жок болсо, эч амал жана ишеним кабыл болбойт. Алар акыретке ыйман келтиришпейт. 41-сүрө 7-аят. Кимде ким кыяматтын акыйкатына күмөндөнсө, анда ал динден чыгаруучу, бардык амалдарды жок кылуучу капырчылык кылды деп айтылат. Ал эми бекемделген ыйман, ал дайыма жүрөктү коштоп, адамдын ар бир амалында кошо жүрөт. Пенде ибадатын акыреттеги соопко жетүү үчүн аткарып калат. Ал эми кимде ким акыреттик соопту каалап, ыймандуу болуп, аракетин ошого арнаса, алардын аракеттери кабыл алынган. 17-сүрө 19-аят. Ошондой эле пенде күнөө ишти кылууда же Аллахка моюн сунуудан алыстаганда бул жүрөктөгү анын ыйманы ага эскертүү берет. Ошол үчүн адам Аллахтын алдына баруусун, кайра тирилүүсүн, эсеп кысап, жаза болосун, өзүн Аллахтын астында турарын эстеп жүрүшү керек. الأمر السادس من الأمور العظيمة المستفادة من هذا السياق Алтынчы алына турган пайда, балдарды тарбиялоодо аларга кичинекейинен намазды үйрөтүү милдет болуп эсептелет. Балдар жаштайынан намаз менен чоңоюшу зарыл. Аларга Аллахтын дининдеги намаздын ордун баяндап, аларды жаштайынан көндүрүү керек. Хадисте келет: балдарыңар 7 жашка толгондо намазга буйругула, үйрөтө баштагыла. Ал эми 10 жашка келгенде ургула, тарбия иретинде намаз окубагандыгы үчүн. Ошол себептен Лукман баласына "О балам, намаз оку" деген насааты эң биринчи насааттарында келет. Баласына намаз окууну насаат кылды. Ал эми намаз окуу деген аны калтырбастан өз убагында бүт шарттарын жана рүкүндөрүн аткарып, толук көңүл буруу түшүнүлөт.
жетинчи алына турган пайда көптөгөн ата-энелер тарбия процессинде кетирүүчү ката. Балага Аллахтан коркуу керек экендигин, анын жүрөгүнө Аллах Тааланы көрүп турат экендигин эскертүү. Ошол үчүн Лукман баласына кайрылып айтат: "О уулум, чынында ал сен жасаган жакшы же жаман иш сарыгыч өсүмдүгүнүн данынчалык майда нерсе болуп, чоң аска таштын ичинде же болбосо асманда же жердин түбүндө болсо да Аллах аны таап келе алат. Аллах абдан көрөгөч, бардыгынан кабардар." 31-сүрө 16-аят. Көпчүлүк ата-энелер балдарын коркуткусу же бир нерседен тыйгысы келсе, аларга "Мен артыңдамын, мен сени көрүп жүрөм, мен" деген сөздөрдү айтышат. Бул туура эмес ыкма. Бул тарбиялоонун ката жолу. Тескерисинче балага Аллах Таала баарын көрүп билип турат экендигин эскертүү менен өстүрүш керек. Балаңа мынтип үйрөт: эгер сен бир күнү жалгыз калып калсаң, жалгыз калдым дебегин. Тескерисинче, мени көзөмөлдөгөн зат бар деп айтып жүр. Ошол үчүн Лукман баласына ушул улуу имандын данын септи. О уулум, чынында ал сен жасаган жакшы же жаман иш сарыгыч өсүмдүгүнүн данынчалык майда нерсе болуп, чоң аска таштын ичинде же болбосо асманда же жердин түбүндө болсо да Аллах аны таап келе алат. Аллах абдан көрөгөч, бардыгынан кабардар. Аяттан алына турган 8-чи пайда. Аллах Тааланын көркөм ысымдарын, улуу сыпаттарын таанып билүү жана балдарга жашынан аларды үйрөтүү. Балдар Аллах Тааланын жана анын ысым сыпаттарын билип чоңоюулары керек. Педагогикалык процессте Аллах Таалага иман келтирүүнүн жана анын ысым сыпаттарын үйрөнүүнүн таасири өтө чоң. Мейли ал моюн сунууда болсун, мейли күнөөдөн кайтарууда болсун. Ошол үчүн балдарга Аллах Тааланын ысым сыпаттарын таанытып, аларды эскертип, маанилерин түшүндүрүү керек. Ким Аллахты эң көп тааныса, ошончолук таква болот, жана ибадаттарында бекем болот, жана күнөөлөрдөн алыс болот. 9-чу пайда. Бул балдарды үйрөтө турган эң чоң маселелерден. Көңүл бургула. Балага жакшылыкты үйрөтүү менен бирге ошол жакшылыкка башкаларды чакырууну дагы үйрөтүү керек. Эгер сен даават кылбасаң, сага даават кылышат демекчи. Эгер бала сооп амалдарды аткаруучу болуп чоңойсо, жана ошол эле убакытта сооп амалдарга башкаларды чакырса, пайдалы. Мүмкүн ал досторуна айтса, досторунун арасынан жакшылыкка ээрчүүчүлөр табылып, анын себебинен туура жолго түшөбү. Канчалаган жаш балдар өздөрүнүн досторунун насааттарын айынан туура жолго түшүшкөн. Экинчиден, кылган дааваты балага чеп коргон сымал болуп берет. Эгер ал бала башкаларга үгүт насаат кылуусу менен белгилүү болсо, жок дегенде жаман адамдар андан алыс болот. Эгер ал баладан пайдаланышпаса да. Акыркы 10-чу пайда. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Жаштарды адеп ахлакка, жакшы мүнөздүү болууга тарбиялоонун маанилүүлүгү. Себеби бала туура акыйда, туура ибадат менен бирге жакшы адеп ахлак ээси болсун. Бул улуу аяттан алынган кээ бир пайдалар. Бул темага байланыштуу Лукман Хакимдин окуясынан алынчу пайдалар аттуу басылып чыккан эмгегим бар. Ал китептин негизине Хаил шаарында өткөн лекция коюлган эле. Берешен жана улуу арыштын ээси болгон Аллах Тааладан анын көркөм ысымдары жана улуу сыпаттары аркылуу сурайбыз.
баарыбызга үйрөткөн нерселерден пайда алуубузду жана илимибиздин көбөйтүүсүн жана бүткүл иштерибизди оңдошун жана бизди өзүбүзгө бир көз ирмемчилик убакытта таштабашын тилейбиз. Лукмандан Аллах разы болсун жана бейиштен даражасын көтөрсүн. Жана Аллах Таала олияларын, солих пенделерин эмне менен сыйласа, аны да ошондой кылып сыйласын. Аны жана бизди пайгамбарлар, чынчылдар, шейиттер, солихиндер менен бейиш бакчаларында чогултсун. Аталгандар кандай сонун жандоочтор. О Аллах, бүткүл иштерибизди оңдогун жана өзүбүзгө бир көз ирмемчилик убакытта таштабагын. О Аллах, о Рабби, сенин кооз ысымдарың жана бийик сыпаттарың менен сурайбыз. Урпактарыбызды диндар солих перзенттерден кыл. О Аллах, аларды оңдогун, аларга таквалыкты, түз жолуңду тартуула, жана аларды фитналардан, жамандыктардан, бузуку чакыруучулардан сакта. О Аллах, солих пенделериңди сактаган нерсе менен биздин балдарыбызды да сакта. О Аллах, биздин урпактарды намаз окуучулардан кыл. О Аллах, биздин урпактарды намаз окуучулардан кыл. О аламдардын Роббиси, сага жакын солих пенделериңди өзүңө дос тутуп, жаман нерселерден сактагандай, балдарыбызды да өзүңө жакын дос тутуп, жамандыктардан сактай көр. О Аллахым, бизди жана биздин урпактарды ачык жана жашыруун болгон фитнадан сактануучулардан кыл. О Аллах, биздин напсилерибизге таквачылыгын бер. Аларды тазала, сен аларды тазалоочулардын эң жакшысысың. Сен алардын валийсиң жана маулясысың.